Карабулак айылы жайгашкан. Мына Карабулак айылына келип калдык. Айылдын кире беришинде эле Карабулак Айгүлдүн мекени деп мына жаштардын демилгеси менен курулган арка турат. Бул жерде Айгүлдүн эстелиги орнотулган. Эгерде быйылкы кырдаал болбогондо бул эстелик дагы сонун болуп көркүнө чыкмак. Бул бетинде болсо Козулан Батыр, ушул айылдын негизи Баткендин символу болгон Айгүл гүлүндөгү уламыштагы батыр. Мына ушул Айгүл гүлүнүн мекени болгон Карабулак айылы негизи айылга кире бериште эле Айгүл тоо менен Козулан тоо дарбазадай болуп турат. Мына те алыста сиздер көрүп турган тоо бул ошол биздин кереметтүү атактуу болгон дүйнөгө таанылган Айгүл гүлү тоосу. Ушун эле карама каршында турган мына Козулан тоо турат. Негизи экөө мурда бир болгон деп айтышат уламыштарда. Илгери бир байдын кызы болгон экен. Айгүл гүл сулуу кыз ушул бир элди баккан, бир жерди башкарган байдын кызы болгон дейт. Ал эми ошол байдын эң улуу вайзири, аскер башчысы Козулан Батыр болгон экен. Ал экөө аябай бири-бирин сүйүшөт. Бир күн катардагы эле жоого чыкканда Козулан Батыр ошол жоодон кайра келбейт. Анын жүрөгүнө жокерлери кутужага салып келет. Мындай кайгылуу окуяны уккан Айгүл кыз тоонун чокусуна чуркап чыгып, өзүнүн боюн мына ушул тоодон таштаган дейт. Ал эми Айгүл кыздын каны чачыраган ар бир тамчыга ушул тоодо өскөн кереметтүү Айгүл гүлү өсүп чыккан деп жергиликтүү тургундар, уламыштарды айтып жүрүшөт. Ал эми Козулан Батырдын жүрөгүн болсо сандыкка салып, мына ушул Козулан тоосунда үңкүр бар деп айтышат. Мен аны көргөн эмесмин, бирок ушул Козулан тоодо үңкүр бар. Ошол үңкүргө Козулан Батырдын жүрөгү коюлган деп айтып келишет. Негизи эле Айгүл гүлү бул сүйүүнүн символу болуп ушул мезгилде жаштар дагы ээрчишип келип Айгүл тоону көрүп сулуулугуна суктанып апрелде келишчү эле. Мына быйыл болсо өзүңүздөр көрүп тургандай эле алыста мындан 3 километр нары Карабулак айылы. Бул жерде постто турган жергиликтүү жаштар. Жамгыр да жаап баштады. Кийинки көчөгө үйгө кирип көрөлүк. Мен айткандай эле. Кандайсыздар? Кандайсыздар, отурасыздарбы? Мен айткандай эле ушул Айгүл таш көчөсүндө негизи эле ар бир эле баш үйгө киргенде Айгүл гүлү өсөт. Азыр үйдүн эсине жете элекмин, бирок ага чейин мына короодогу гүлдөп турган Айгүлгө көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Апрель мезгилде Карабулакта мына сонун болгон Баткендин сакурасы болгон өрүк дагы дал ушул мезгилде бул айылда гүлдөйт өзгөчөлүгү. Баткен шаарында өрүк чак эле гүлдөп гүлүн төгүп бүттү. Бул жерде мына өзүңүздөр көрүп тургандай өрүктөр дагы апалкай болуп гүлдөгөн. Ошону менен бирге кереметтүү гүлдөрдүн ханышасы болгон мына Айгүл гүлү дагы гүлдөп турган мезгил. Карабулак айылынын Айгүл ташка кетчү Айгүл таш көчөсүнүн ар бир эле үйүндө мындай гүлдөр өстүрүлөт. Азыр ийеси чыкса бул гүлдөрдү каяктан кантип өстүрүшкөн тууралуу маалымат алабыз. Мына гүлдү караңыздар. Аябай кооз. Негизи бул гүлдүн ар бир башын эсептеп, ошого карап гүлдүн жашын аныктап айтышат эле илгери. Биздин чоң элдер айтат. Демек мына жерде эсептейбиз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 15, 16 экен. 16 баш болсо 16 жыл. Гүл өзү бир 2-3 жылдан чыгып баштаса,
негізі мына гүлге бір 20 жылдан ашық уақыт болса керек. Мына кішкенекей болып тұрған құлақтары бұлар 3-4 жылдық болған гүлдер. Мына бұл айгүлдің ішінде тұрған ол сіздер көріп тұрған тамчы. Бұл қадимкеле көз жашқа оқшап тұрады екен. Мына азыр сен титреп тұрады. Бұл азыр жаңбыр жауады, бирок күн ысық болып тұрғанда дағы айгүлдің шундай түйінді тамчылар тұрады екен. Бұл айгүл қыздың көз жашы деп айтылады уламышта. Biz pastan tiktegенде айгүл гүлдер қызарып, қызғалдақтай қызарып көрініп тұрады еді да. Айгүл гүлдері жақшына болып. Аяжай айтсаңыз, мындай сіздің қораңызда дағы гүлдеріңіз бар екен. Бұл қачан еккенсіз бұл гүлдерді? Қантип өстіргөнсіз? Кішкене мезгілде шу ұрықтан алып келіп таштағанда шунан көбейтіп шунан өстіргенбіз. Айгүл гүлді да гүлдейді ұрықтан таштайбыз. Бұны өзі қантип өстіреді? Қорғонға өстірсе болбойт, бұл ташта өсөт деп айтатыл еді. Бирок мына көчөдөн азыр ар бир эле үйдө айгүл гүл бар экен. Бизде енді мына айгүлгө жакынбызбы билбейм, биз мындай тескегеле тиіп койсок, суу тийбеген жерге тийсек, көктөп өсүп жатат өзү. Бул сугарылбайбы, суу койбойт. Сугарылбай, суу коюлбай шу. Мына чыгып аткан жалбырактар турат го, бул канча жыл болду буларга? Аналары 3 кулактуулар 3 жылдык, 2 кулактары 2 жылдык, 1 кулактары 1 жыл болгон майдалары. Эң таштаганда ийне ой болуп чыккандар бар. Энди бул каттерат. Мына быйылкы 1 жылда чыккан гүлү го капкара болуп турган. Мына 1 жылда мына бир ийне ой болуп чыккан 1 кулак болуп. Мына капкара болгон. Капкара болуп. Бул быйыл эгилген айгүл экен, Бул ташталганда күздө ташталат да уруктары. Качан гүлдөп баштайт? Канча жылда гүлдөйт айгүл? Мурун ушу апрелде өтүп гүлдөчү азыр бир тез гүлдөдү. Şu martın 15'te ayгүл гүлдөт, şunu bir gүлдөп турат да. Бул айгүл гүлдү эккенден кийин, уругун эккенден кийин качан ушундай сулуу болуп жетилет? Бул энди көп жылдык да. Ана 11 баш болгон, ана 10 баш болгондор şu 11 жылдык, 12 жылдык айгүлдөр да энди. Ана ала 7-8 жыл болгондору. Мына ал гүлдөр 8 жылда гүлдөгөн гүлдөр, 8 жылда гүлдөгөн. Булар 8 жыл. Ана катта бир 11 жыл катта. Мына ал бою дагы. Бою дагы анан немесем 11 баш, 12 баш да. Гүлү. Демек буга бир 15 жыл болду. Чоң жыл болду. Сиздерден айгүл гүлүн бизге дагы бергиле деп, өстүрсө болобу деп сурагандар болобу? Былтырлары келе уруктардан сурап жүрүштүлөр, болобу деп. Уруктан өсөбү деп онча адамдар алып кетишкен. Апрель айы быйыл Карабулакта мына азыр кырдаалга байланыштуу сиздердин айылыңыздарда эмне кылып атасыздар азыр учурда сиздер? Биз азыр учурда энди карантинде үйдө отурабыз. Эчке чыкпайбыз. Эч жака барбайбыз, шу үйдө отурабыз. Былтыры кандай болот эле? Негизи апрелде Карабулак кандай болот эле? Былтыры апрелде биздин Карабулак мына биздин бала шайым болуп кетет да. Шайыр болуп көчөдө машиналар тынбай өтөт эле, адамдар көп келет эле. Эки жактан келгендер айгүлдү көрөзөп кирет элелер. Анан уругудан бертип алып кетип жүрдүлөр. Ошол айгүл гүлдөгөн мезгилде бай туристтер келгенде сиздер кандайдыр бир соода саттык кылып чыгасыздарбы, айылдыктар? Биз чыкпадык, айылдыктар чыккандар бар. Эмне сатышат эле негизи? Негизи шу жемиш жегендерге. Быйыл фестивалды күткөн кандайча даярдандыңыздар эле? Быйыл фестивалга даярдандыңыздар беле? Жада даярдандык деп чыгып, таза көрүп, ойнойбуз, шетке барабыз. Анан алиги шайыр апалардан шетке кыргыз ий тигебиз, анан көржөп пиширип сатабыз, өзүбүзчө максат кылган эди экенде. Ол энди мына эмеге байланыштуу бой калды, карантинге байланыштуу. Негизи бул айылдыктар айгүл тоого келгендер келбесин, дебелеп кетет, айгүл түгөп атат деп дагы айтып калышат да. Ошо туристтердин келгени жакшыбы же айгүл гүлгө эч ким келбегени жакшыбы? Энди бир жак келгени ham жакшы. Келгени ham жакшы. Кызым помощь жетпер бизге. Жаңыдагы чет. Кызымдын комузуна отуруп чай жатабыз биз.
жашы бала чака менен тынч бололу, эли журтубуз тынч болсун, кыргыз элибиз тынч болуп, Кудай ийгиликтүү, тынчтыктын, биримдиктин жылдары болсун, ынтымак болсун, Кудай ушу ооругандардан баары шифа таап жакшы болуп кетсин. Zamanımız tinç болу, elimiz tok болsun ha. Жақсы жылдардан болsun Кудая. Балдарыбыз tinç болsun, elimiz tinç болsun. Жақсылык күндөрдө, Жакшылык күндөр болсун. Ушул эле Айгүл тоого караган Айгүл Таш көчөнүн дагы бир жашоочусу Жамбеженин үйүнө да кирдик. Жамбеже кандайсыз, жакшысызбы? Жақсы. Сиздин да айгүлдөрүңүз сонун экен. Бул көчөнүн баардыгынын эле короосунда ушундай гүлдөр өстүрүп алгансыздарбы? Ооба. Каяктан кантип өстүргөнсүздөр гүлдөрдү? Биринчи şu уругудан балдарап келип тиккенде шунтип көбөйөт. Жылың bir бактан кошулуп, 7 жыл дегенде гүлдөйт. Шунтип бул көп жылдык да. 7 жыл болгондо канча баш гүлдөйт? Bir baş gülдөп, кийинки жылы 2 baş, 3 baş болуп жылың кошулат да. Бул көп жылдык гүлдөр. Көп жылдык гүлдөр. Жамбеже айтсаңыз, азыркы учурда айылдагылар эмне кылып атасыздар учурда азыр сиздер? Азыр энди учурда мындай заманыбызга bir virus келип, шону менен баарыбыз тынч эле үйдө отуруп калдык. Айгүл гүлү бу маалда айгүлдө майрам болуп, таза баары жадырап жайнап айгүлдү тосот эдик. Ырдайт эдик, баары шайрапалары даярдандык эди, бирок болбой калды. Энди мындан биякайым заманыбыз тынч болсун дейбиз. Сиз шайрапалардасызбы, сиз дагы? Кандай быйыл даярданган ырларыңыздан ырдап бербейсизби? Кандай ырда элдедиңиздер? Негизи кандай пландарыңыз бар эле быйыл Айгүл туристтер үчүн эмне көрсөтөбүз дедиңиздер эле? Энди биз кыргыздын алги пиширган ундан жасалган тамактарын даярлап, жакшы тосуп алайык дедик эди. Бул гүлдөрдү ошол Айгүлдү көргөнү келгендер, корооңуздарга киргенде акча төлөп сүрөткө түшүшөбү же? Биз акча төлөбөй эле түшүп кетер эле деп жүрдүм мен. Акча албадыңызбы? Акча алган эч кимден. Негизи кандай пландарыңыз бар? Ушул мезгилге өзүңүзчө акча табуу жолдорун ойлондуңузбу? Кандай жолдор эмне кылса болот экен? Элге кандай кызматтарды көрсөтсө болот Бизден экен? энди кызыгып калдык деген кичине айгылды көбөйтүп жакшынак кылып, бизден монеттерди оңдоп, эки жактарды эме кылып айгылды чыгарып сүрөткө түшө турган эме кылсакпы деген максатыбыз бар энди. Буюрса кийинки жылга даярданасыздар. Кудай кааласа, Кудай кааласа. Эмне кандай кызматтарды көрсөтөсүз мисалы кийинки жылы Айгүлгө келгендер үчүн? Айгүлгө келгендерди конокторду киргизип, айгылды көрсөтүп, отургузуп, сүрөткө түшүрүп, эме кылабыз да. Карабулакта өзгөчө сиздерде башка айылдарда жок эмне бар дагы мисалы? Айгүл тоону көргөнү келгендер ушул жердин кандайдыр бир даамдарын жегиси келет. Эмне жасайт сизде айылдарда сиздерде? Айылдарда энди ушул келгендерге самса жасап, кашка кылып, түрлүү эмелерди окаттап кылып шетке чыгараттар да. Бул айгүлдүн бир касиети мынабы мисалчы мына гүлдү үзүп жакшы көргөн адамыбызга берсек, кийинки жылы bir 5-6 жыл гүлдөбөй коет да, ушундай касиети бар. Анан бир жерден бир жерге алып көчүрсөм, гүлдөш кыйын болот да, 1-2 жылдан анан гүлдөйт экен. Карынып калат экен да. Бурда биздин кургундар болсо көбүдө али жакшы көргөндөрүбүзгө үзүп бере берип, гүлдүн баркыга жетпей, ар кимге үзүп бере берип, ушундай аз эле калды да. Мына эң кичинекей бул азыр эми 2 жылдык гүлдөр, мыналар уругунан чыккан, мына элестеттиңиз. Ушундай мына кийинки жылы буга дагы мындай кошулуп, кийинки жылы дагы кошулуп, бирден жалбырак кошулат экен да. Бирден жалбырак кошулуп, 5-6 жыл дегенде анан bir баш гүл болуп, анан кийинки жылы 2 баш болуп, мантип гүлдөп эме болот да. Анан булар уруктайт. Мына ушундай сыйкайган Айгүл кыздын элесин элестеткен Айгүл гүлү ушундай пейли да кыздай экен. Эгерде гүлдү үссө капы болуп, ошол жылын гүлдөп турган гүл тамыры болсо деле кийинки жылы чыкканда гүлдөбөйт экен да. Мыналар 4-5 жылдык. Бул гүлдөргө 4-5 жыл. 4-5 жыл болду мыналарга. Ушинтип анан баш чыгарып, кийинки жылы анан гүлдөйттөр да. Bir баштан 2 баш, 3 баш болуп кошулуп, ушинтип гүлдөйт. Анан бир жерден бир жерге алып жылдырып эмне кылсаң дагы гүлдөбөй коет да. Ушунчалык назик гүл экен да бул. Эң эле негизи тишпеш керек экен да. Тишпеш керек. Биз мунун баркыга немесиге кадырга жетпей көп эме кылып алдык, жоготуп алдык. Энди мындан бияка гүлдүн кадырга жетип эң жакшы гүл да. Тоодогу гүл менен мына бул короодогу гүлдүн айырмасы барбы?
Ekөө бірдей эле болсо керек. Анан мен өзүм каралакчы болсом дагы şu тоодун раса жакшы чыгып турган жерини көргөн эмесмин да. Бирактарны көргөнбүз. Мындай таштардын тага жумшак жерге чыгат да. Ушундай мурда мал жайылып жүргөн маалда кайтып мана уруктагандан кийин уругуну туяктары чачып раса көп болот эди. Азыр адамдарды киргизбей мындай неме болгон сайын алар үзүп кайтып гүлдү неме жоготуп атат деп ойлойм да мен. Үзбөй көрүп кетсек, Үзбөй көрүп кетсе неме кылып же ошону раса контроль кылыш керек да. Элдер келип көргөн маалда үзбөгүлө деп. Карабулакка келин болуп келипсиңер. Канча жыл болду келин болуп келгениңер? Келин болуп келгениме 10 жылдан ашты. Yani бул гүлдү өзү негизи билбейт элем. Ал жакта жүргөндө. Анан айгүл десе, гүл деп эле эме кылбайт элем. Келип, анан бул жерге келин болуп келгенден кийин көрүп, башкача экен аябай. Мына ичинде мындай жашка окшогон суусу да бар экен. Ушул кыздын жашы деп дагы айтышат да. Мындай тамчы эме суусу бар. Суу тамчы түшөбү гүлдүн ичинен? Гүлдүн ичинде постоянно турат суу. Жамгыр болбосо дагыбы? Жамгыр жокто деле жөн эле турат. Бул кыздын жашына окшоп, кыздын жашы дешет да. Мындай сууланып турат. Дайыма анын ичиндеги тегерекчелерде. Курукта, күн ысыкта дагы немеси бар бунун. Суусу болот. Анан бул гүлдүн немеси аябай башкача экен, эми көргөнгө башкача эле болот экенсин. Мен кайненеме сурасам, кайненем мендей маалында эккен экен ушул гүлдөрдү. Азыр кайненем 60-тан ашты. 40 жылдан ашкан гүлдөр экен да. Сиз келгенден бери бул айгүлгө кандайдыр бир өзгөчө кам көрүү керекпи? Мисалы келин болуп келип, бул айгүлгө өзүң кам көрүп баштадың, кандай мамиле кылып атасың? Бунун кам көргөнү мындай эч нерсе деле кылбайсың, просто айланасын тосуп, балдарга тебелетпей, иттерди, тоокторду киргизбей карайбыз өзүбүз атайын. Анан күздө жай мезгилде уругу пышат, уругун терип алып, күздө себилет. Тагына сээп коебуз. Ошол менен көбөйөт астында. Анан өзгөчө деле эмеси жок. Только буга тынчтык, анан эмеси болсо болду бая. Тебеленбеш керек да, кыскасы. Апрелде мына Карабулак айылынын тургундары негизи жашоо кандай болот? Эмне менен алектенишет элдер? Карабулакта ушул көчөт уламай, жер эгин-тегин менен заниматься этет элдер. Мен да көптөн бери Карабулакта болбойт элем, Москвада жүрөт элем. Быйыл мындай карантин болуп, көп жылдан бери быйыл болуп атам Карабулакта. Айгүлдүн гүлдөгөнүн да өзүм көрбөйт элем коргондочу. Канча жылдан бери апрелде Карабулакта болуп элексиңер? Где-то бир 7-8 жыл болуп окшойт. Быйыл эмне ушул карантин болуп Россияга келдиңби же келгенден кийин кете албай калдыңарбы? Ошо келгенден кийин могу ситуация ушундай болуп калды. Карантин болуп эми баардыгыбыз эле үйдө бала чака менен быйыл. Азыр эмне кылып атасыңар? Кантип тирлик кылып атасыңар быйыл? Азыр пока карантин ушул эми үйдөгү жумуштар менен арык казмай, көчөт менен заниматься огородтой бир аз. Ошол эми. Апрелге кандайдыр бир пландарыңар бар беле? Апрелде эки жактан туристтер. Апрелде бизде бул жака постоянно туристтер келип эки жактан. Ушул болду. Принимать этип ушул жакта гүлдүгө кирип келдип, мата сүрөткө түшчү. Быйыл кантип бир ушу сезонго даярдандыңар беле өзүңөр? Ооба, быйыл. Кандай пландарыңар бар эле? Пландар көп болчу, эми мондай ситуация болгондон кийин баардык пландарыбыз өзгөрүп кетти. Азыр убакыттан пайдаланып даярдана бербейсиңерби кийинки жылга? Эмне жаңылык болот кийинки жыл? Мына азыр Айгүл таш көчөсүндө эң айгүлү көп короо бул силердики экен да. 1000 түптөн ашык гүл бар окшойт. Кийинки жылга кандай пландар бар? Туристтерди кабыл аласыңарбы? Обязательно, куда каласа кийинки жылга кабыл алабыз. Быйыл убакыттан пайдаланып моякта бир аз өзгөрүүлөр болот гүлдө. Анан жака 1-2 тапчан жасап коебуз буюрса. Россияга барбай эле ушул жерде? Пока эми ситуацияга карайбыз. Пока эми кийинки сезонго более-менее кылабыз да. Мына гүл жөнүндө айтып берсең, негизи бул гүл качан, кантип эгип калгансыңар? Анан көпчүлүк эле ушул жерде келип, мына силердин корооңор да белгилүү болуп кетти окшойт интернет баракчаларында. Мен дагы селфи кылып түшкөндө, каяктан тоодон көчүрүп келип алдыңар, уялбайсыңарбы деген да сөздөр жазышат да. Айтып берсең бул гүлдөрдүн тарыхын. Бул гүлдү менин атам эккен. Бул где-то бир 50 жылдан ашык болду.
бул жерде экөө болгон, бул жерде экөө болгон. Ошол өзү уруктап көбөйдү да. Ошондон сизге да көрүнүп турса керек, кордон четине ушул урук түшүп өзү. Бияктан көбөйгөн бул жака эми чыкты. Бул жака таштаганбыз муну уругданчы. Анан бул жака өзү учуп, шамал менен учуп көбөйдү. Анан мурда эч ким деле анча эме кылбайт эле. Могу кече эгемендүүлүк алгандан кийин элдер кызыгып, туристтер келе баштады. Ошондон биз да бул жака кеңейттик, бул жакта ворота бар эле муну жаптык. Воротаны жактан ачып турист кабыл ала баштадык. Эми буюрса барган сайын убакыт менен процесс жүрүп атат. Жакшы. Негизи бул гүлгө бир өзгөчө кам көрүү керекпи? Кантип караш керек? Анан Бул гүлгө ушу бетине мүмкүн болсо биздин көңдөн себеп коюш керек да. Нымдуулук керек. Нымдуулук көбүрөөк кармаса ошончо көп жашайт. суу коесуңарбы, койбойсуңарбы атайын? Суу андай уходтордун кереги жок. Ушул бир эле уход ошол көң. Бул гүлдөр 50 жылдан ашык болгон болсо, мындай келгендер бизге дагы бергиле, өстүрөлүк деп сурашабы аларга? Андайлар көп болот. Эми түшүндүрүп айтышка аракет кылабыз да. Эми 1000 адам келсе, 1000 адамга ар бириге түшүндүрүп чыгыш керек. Бул 7-8 жылда гүлдөйт. Муну мындай кылыш керек. Сизге берип койсом бул мындай болуп калат. Сиз апарганыңыз менен бул сизде гүлдөбөйт. Мындай кылсаңыз жолдорун айтабыз, анан калуучулар болсо урук үйдө урук болот, уруктан алып кететтер, сатып алып. Силерде уругу сатылат, Ооба, уругун жыгып коебуз, калуучулар алат да. Уругу канча жылда өзү бул гүлдөйт, ошо уругун эккенден кийин? Сизге мына көрсөтөйүн азыр. Где-то монолго, где-то 7 жыл да. Примерно. 7 жылда ушундай экилет. Бир баш, эки баш болуп калат, ушу 7 жылда. Азыр мурун ушундай да. Азыр чото убакытка жараша, мезгилге жараша бул дагы тездеп атат. 3-4 жылда эле уже гүлдүгө аракет кылып атат да. Мурда 8-9 жылда гүлдөчү да. Азыр бар жок тез болуп атпайбы? Бул дагы ошондой. Азыр бул жерде атайын токойчулардан бирөө туруш керек эле. Азыр жумушта жок окшойт. Мындай кылып салынып турат. Бекик Айгүл тоо курчалып тосулган. Бул мезгилде мына тоонун үстүдө жайнаган адам болот эле, гүлдү көргөн келген. Бул жерде жергиликтүү тургундар атайын столдор менен кыргыз үйлөрдү тигип келген туристтерге азык оокаттарды сатканы чыгышат эле. Мына бүгүн 2020 жыл 7 апрель, дал ушул мезгилде Айгүл тоого Кыргыз Республикасынын бүт аймагынан, керек болсо чет жактан толгон токой миңдеген туристтер келип, Кызыл китепке кирген биздин белгилүү Баткендин символу болгон Айгүл гүлүн көргөнү келишет эле. Бирок быйыл мына ушул дүйнөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу Айгүл гүлү да өзүнүн көрүүчүлөрүн дейинби, сүйүүчүлөрүн күтүп томсоргонсуйт. Негизи Айгүл гүлдү келип тебелешет, келбей эле койгону жакшы деп элдер арасында көп эле сөз болот эле. Негизи эле жакшы тилек жарым ырыс экен, ылайым эле эл көп болсунчу, эл келсинчи, элибиз аман болуп, мына ушундай коркунучтуу болгон тажы вирус кетип, мына биздин тообузда эмки жылы буюрса апрель айында жайнаган эл, алар үчүн түзүлгөн шарттар тоодо болсо биздин жайнаган гүл болсун деген тилектер менен тилектерди айтып кетейин. Жалпыңыздарды болсо үйдө болуңуздар.